Сейсмология институтунун маалыматына ылайык Кыргызстандын аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө кечээ 15 ноябрда кечки саат 18:20 катталып, очогунда күчү 3 балга жеткен. Ал Чүй облусунун Ысык Ата районунун Интернациональная Нурманбет Туз айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа суу транспорты жана салмак габариттик көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын транспорттук көзөмөл пунктунун жооптуу кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын иши жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен териштирилип жатканын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык Көктала транспорттук көзөмөл пунктунун айрым кызматкерлери оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан акча талап кылып, системалуу түрдө каражат алып тургандыгы айтылган. Бүгүн 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин биринчи отуруму өтүүдө. Бул тууралуу парламенттик администрациядан билдиришти. Иш-чарага кеңештин мүчөлөрү коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана башкалар катышып жатат. Өлкөнүн коррупцияга каршы мамлекеттик саясатынын негизги багыттары мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупцияга каршы мыйзамдарды ишке ашыруунун актуалдуу маселелери, бизнес ассоциациянын коррупция менен күрөштө ролу жана башкалар талкууланууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 16 Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Равшан Жээнбековдун өкүлү жана адвокатынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Алар Боршайкомдон Бишкектен 1 май райондук сотуна Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн берүүнү жана теледебаттарга конвой кызматы менен катышууга мүмкүнчүлүк түзүүнү суранган. БШК 15 ноябрдагы отурумунда экөөнү тең четке какты болгону сотко Жээнбековго депутаттыкка талапкер катары теледен атайын убакыт берилгени тууралуу маалымат жөнөтүлгөнү калды. Биз анын соттогу статусун билип туруп, бардыгына бирдей укуктук шартты түзүп берүү үчүн талапкер кылып каттаганбыз. Себеби ага карата соттун күчүнө кирген өкүмү жок. Ал эми шайлоого толук кандуу катышууга шарт түзүү соттун карамагында. БШК сотко кошумча өтүнүч жиберсе, ыйгарым укуктарынан чыгып кеткен болот, деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Ал эми Равшан Жээнбековдун Боршайкомдогу өкүлү менен жактоочусу ага бардык талапкерлерде бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп берилиши керек деп эсептейт. 15 ноябрда Жалал-Абад шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы өтүп, коомдук транспорттун жол кере маселеси талкууланды. Жыйынтыгында бааны мектеп окуучуларына 5 сом, пенсионерлерге 8 сом, ал эми калган жүргүнчүлөр үчүн 15 сом кылуу сунушу колдоо тапты. Буга күйүүчү майдын жана автоунаа тетиктеринин баасы кымбаттаганы негиз болгон айтылды. Бирок 15 ноябрь күнү кечинде бул бааларга нааразы болгон айдоочулар пикетке чыкты. Алар окуучулар менен пенсионерлер үчүн жол керени 10 сомго көтөрүүнү талап кылып жатышат. Жергиликтүү бийлик айдоочулар менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Жалал-Абад шаарында кичи автобустар мектеп окуучулары үчүн 5 сом, пенсионерлерге 8 сом, ал эми калган жүргүнчүлөр үчүн 10 сомдон жол кере алып келет. Ушул күндөрү 150дөн ашык кичи автобус жүргүнчү ташыйт. Бишкектеги Мурманск көчөсү 1Б1 дарегинде көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, бул кампада көмүр лимит менен сатылууда. Бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана берилет. Лимит сатуучулар тарабынан алып сатаарлыктын алдын алуу максатында киргизилген. Жакынкы күндөрү лимит алынышы мүмкүн. Учурда Бишкекке 16 машина көмүр келе жатат. Алардын ар биринде 25-30 тоннадан көмүр бар. Кечээ президент Садыр Жапаров эл менен жолугушууда борбордо көмүрдүн баасы тоннасына 3000 сомго чейин арзандаарын убадалаган.